Kız urmаты улут уңгусу. Аял зат, асыл заада сөз жетпеген, бийиктин бийигисиң көз жетпеген, айткандай умайыне улуу атың, ааламда бүт адамзат аздектеген. Батырбек Садыков мектебинде кыз урматы улут уңгусу деген темада иш-чара өткөрүлүп, ыр бийлер коштолуп, кыргыз элинде аял затынын улуттук кийимин даңазалап, элечек, үкү топу, оюм чийимдерди чечмелеп, керек болсо окуучунун, заманбап окуучунун формасы, тыкан кийиниши, чач жасалгасы боюнча көрсөтүп беришти. Андан сырткары биздин ийилчек кыздарыбыз бийлерин тартуулашты. Буну менен чектелбестен ата мээрими деген темада биздин мектептин окуучулары көрүнүштөрдү аткарышты. Кыз берди, сүйүнчү элжүрт бактылуу болсун. Бул көрүнүштө кыз төрөлүп, сүйүнүчүн тең бөлүшкөн, аздектеп, чоңойтуп, бата кылып, мээрим төгүп, бап эстеп өстүрүп, колунан кушун учурган атанын образын жаратты. 10 класстар тарабынан зордук зомбулукка каршыбыз деген темада тарбиялык саат өттү. Андан сырткары СПИД боюнча медицина кызматкерлеринин катышуусунда түшүндүрүү иштерин жүрдү. Мектепте чоң класстардын жигиттерине кыздарды кантип колдойбуз деген темада суроо узатып, алардан интервью алдык. Саламатсызбы, мен атым Жапаров Азимбек. Азыркы учурда кыздарды кантип колдойбуз? Кыздарды колдогон түрлөрү көп. Мисалы үчүн негизгиси кыздарды кордошубуз керек. Анан кыздарды коомдук жайларда, үй жумуштарында колдошубуз керек. Негизгиси кыздарды кандай жерде болбосун колдоп коштоп турушубуз керек. Кыргызда кыздын чачуулук, кыргызда кыздын атуулук. Кызыгын көрбөс дүйнөнүн кыз сыйламас макулук. Азыркы учурда кыздарды ар тараптан колдосок болот. Бул аял, жөн эле аял эмес, бул аалым. Мен биринчи эле кыздарды көз жаш эркектердин мойнунда деп ойлойм. Азыркы учурда кыздарга колдоо көрсөтүп, урматтап, аларды назик кылып жараткан, аларга назик мамиле кылып колдоо бул биздин милдетибиз.